Мартин Лютер Кинг, Барак Обама, Ли Куан Ю, Авраам Линкольн, Михаил Саакашвили жана башка реформаторлар, ошондой эле дүйнөдөгү өлкөлөрдүн көпчүлүк президенттери дээрлик баары дебатерлор. Салам достор, дүйнө тарыхын өзгөрткөн окуялардын баары акыл менен пикир алмашуунун негизинде ишке ашкан. Андай техникага ээ болуу үчүн ар бирибиз сынчыл ой жүгүртүү жөндөмдөрүбүздү өнүктүрүп, өз алдынча билим алуубуз зарыл. Ал үчүн бизге дебат жардам берет. Дебат деген эмне? Дебат бул эки же андан ашык карама-каршы көз караштардын конструктивдүү талкуусу. Дебат ойноо аркылуу аналитикалык ой жүгүртүп, анализдеп, ар тараптуу кароого үйрөнүп, оюбузду эркин билдирип, сөздөрдү бир нукка салып, туура сүйлөөнү үйрөнөбүз. Ошол себептен эркин ой жүгүрткөн, конструктивдүү пикир алмаша билген, билимдүү коомду жаратуу максатында биз дебатчылар программасын баштадык. Дебатчы программасынын башкы максаты критикалык ой жүгүрткөн, дүйнө таанымы кенен жеке пикири бар дебат коомчулугун жаратуу. Алдыда сиздер үчүн өтүлүүчү иш-чаралар тууралуу бөлүшөбүз. Андыктан бизге кошулуңуздар. Дебат акылга болгон даават.